Тарых сабактары. Зайнидин Курманов. Президенттик шайлоо тууралуу. Жалпы элдик шайлоо менен бизде депутаттарды гана шайлашкан. Президенттик шайлоо бул жаңы көрүнүш. Ошондуктан бизге көнүмүш адат эмес. СССРде союздук жана автономиялуу республикаларда президенттин институту түзүлгөндө алгач президенттер жергиликтүү парламенттерде шайланып келишкен. Борбордук комитеттин, обкомдун же коммунисттик партиянын обкомунун пленумунда биринчи катчыны шайлоо сыяктуу эле. Бул партиялык чиновниктер менен шылуундар чеберленген таныш процедура. Партиялык аппаратка өздөрүнө керектүүсүн тандап алуу ыкмасы ар дайым колдонулуп келген. Андан кийин алар Хрущев сыяктуу керексизди кантип кылатууну үйрөнүштү. Сталин керексиздер менен талашып татышпастан аларды дароо жазалоо органдарынын жардамы менен тиги дүйнөгө жөнөтчү. Кайра куруу мезгилинде Горбачев СССРдин биринчи президенти, ал эми академик Акаев Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланган. Бул биринчи сюрприз болду. Кыргыз Республикасынын президенти башка союздук республикалардагыдай коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысынан эле шайланбастан, академик жана улуттук илимдер академиясынын президенти, либералдык жана демократиялык ишенимдеги адам шайланды. Өлкө демократиялык жолду басып өтүп, тез арада демократиялык арал деген ардактуу наамга ээ болду. Бул статус дүйнөлүк саясий элита үчүн чоң мааниге ээ болчу. Бирок биздин элиталар эч нерсени түшүнүшкөн жок. Ушуга чейин алар демократияны бул өтө кымбат саясий товарды чектөө менен алек болушту. Өздөрүнүн зыяндуулугуна ишеништи. Дагы бир сюрпризди белоруссиялыктар алып келишти. Антикоррупциялык риториканын толкунунда бийликке келген совхоздун директору Лукашенкону Беларусь Республикасынын жогорку советинин президенти кылып шайлашты. Ошондон бери ал кызмат ордун эч кимге бербей, ар бир жолу жаңы мөөнөткө шайланып келет. Постсоветтик республикалардын конституцияларында саясий модага айланган, ага таазим кылынып келген 2 мөөнөт катары менен президент боло аласыз деп жазылган. Бирок мөөнөт аягына жакындап баштаганда ар кандай саясий айла-амалдар башталып, ал президенттин бийликке калышына шарт түздү. Алар референдум аркылуу конституцияны өздөрү же президенттик бийликти жокко чыгаруу жолу менен мөөнөтүн узарта башташты. Бул боюнча баарынан Түркменстандын лидери Ниязов ашып түштү. Аны халк маслахаты президенти постсоветтик кесиптештеринин бардыгын шылдыңдагандай өмүрүнүн аягына чейин президент болот деп жарыялаган. Баары азыр күн күркүрөп башаламан болот деп ойлошкон, бирок андай болгон жок. Ушундан кийин КМШнын лидерлери уялбастан эч кандай жасалма айла-амалдарсыз жаңы шайлоого талапкер катары катыша башташты. Алар шайлоодо күч менен эле эмес, үгүт иштери, билдирүүлөрдүн жардамы менен жеңип чыгууга үйрөнүштү. Бирок Грузияда, Украинада жана Кыргызстанда андай аракеттер ийгиликсиз болуп, бийлик биринчи жолу расмий оппозициянын колуна өттү. Айрым жерлерде болуп өткөн окуялар бизге сабак болгон жок. Жаңы жүздөр бийликке келишти, бирок карапайым адамдар үчүн эч нерсе өзгөргөн жок. Төңкөрүлүштөр кайталана баштады. КМШнын айрым өлкөлөрүндө дагы бир көйгөй жаралды. Эч нерсени өзгөртпөй туруп, өкмөттү кантип алмаштыруу маселеси, мураскерлик идеясы жаралды. Азербайжанда президент Гейдар Алиев бийликти өзүнүн уулу МГИМОнун бүтүрүүчүсү жана татыктуу саясатчы Илхамга өткөрүп берди. Бактыга жараша, бул Азербайжан үчүн жаңылык болгон жок жана калк бул көрүнүштү тынч кабыл алышты. Бирок Кыргызстанда мураскорлуктун институту иштен чыгып, экс-президент абакка отурду. Арменияда төңкөрүлүш болуп, Пашинян бийликке элдик нааразычылыктын толкунунда келгенде, мурунку президенттери Качарян менен Саркисян дагы экөө тең камакка алынган. Азыр Кыргызстанда жаңы президенттик шайлоо өтүп, ага 64 талапкер катышып, 18 талапкер гана калды. Алардын көпчүлүгү коомчулукка белгилүү эмес, эч кандай эмгектери деле жок, бирок жеңишке жетем деп үмүттөнүшөт. Баары биринчи айлампада эле бүтөөрү анык. Көптөгөн талапкерлер 1% да ала алышпайт. Бул шайлоонун мыйзамы. Шайлоочулар жеңүүчүгө добуш берүүнү туура көрүшөт. Алар сырдуу боло алышпайт. Жарыштын аягына
чейин жашыруун абалында кармап тура алышпайт. Себеби алар бирдей фигуралар же аларды улуттук масштабдагы лидерлер, фавориттер. Калган айылдык, райондук жана шаардык масштабдагы талапкерлер алар менен атаандаша алышпайт. Алар күкүмдөрдү чогулткандай туугандарынын жана жакындарынын добуштарын чогултушат. Көпчүлүк ушуну түшүнүп, президенттик шайлоого катышуу алар үчүн жөн гана өздөрүн жуушутуу сыйлыгы экенин талапкерлердин шайлоого жумшалган же чогулткан каражаттары далилдеп турат. Бир нече талапкерлерден башкасы 1 миллион сомдун чегинде сарпташкан. Суммалар негизинен күлкүлүү, бирок алардын ортосунда ажырым чоң. Демек талапкерлер деле өздөрүнүн жеңишине ишенишкен эмес. Анан кантип башка адамдарды өздөрүнө добуш берүүгө ынандыра алышат? Кимдир бирөө фавориттерден добуштарды тартып алуу үчүн, башкалары соодалашуу үчүн, жакшы жумушка орношуу үчүн шайлоого катышат. Дагы бирөөлөрү улуттук деңгээлде таанылыш үчүн. Чет элдик иш сапарымдын биринде мен Никола М. саясий технологиялар компаниясынын директору Игорь Ментисовдун сөзүн уктум. Ал Амангелди Тулеевдин президенттик шайлоо өнөктүгүн кантип жүргүзгөндүгүн айтып берди. Ал алдыга болгону 6% добуш алуу максатын койгон. Бул тилге алынды. Тулеев улуту боюнча казак. Россияда президенттик шайлоодо жеңишке жетүү мүмкүн эмес эле. Андан кийин ал 20 жылдан ашуун убакыт Кемерово облусунун губернатору болгон. Мындай кызмат ал үчүн жетиштүү эле. Ал киши келбеттүү, акылдуу жана харизматик. Жакында гана пенсияга чыкты. Кыргызстанда президенттик шайлоонун эрежелерин бул шайлоодон кийин өзгөртүш зарыл. Мисалы, АКШдай кызыктуу болуш үчүн эң күчтүү талапкерлер финалга оозуп чыгыш керек. Шайлоочуларга туура шайлаганга тоскоолдук жараткан калк демократиялык шайлоонун атаандаштык көрүнүшүн жаратпай, бирөөнүн дымагын кубаттабай, кызыктуу кылып карап чыгыш керек.